Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Өткөндө көрсөтүүбүздүн эң кызык жеринде токтотконбуз. Бүгүн Кудай буйруса аны дагы ошол кызык жеринен улантууга мүмкүнчүлүгүбүз бар иншалла. Анда аягына чейин биз менен болуңуздар, бизди көрүңүздөр. Жана жөн гана көрбөстөн түшүнүп көрүүгө аракет кылыңыздар. Бир канча жолу көрүңүздөр жана башкаларга да ушул айткан биз айткан сөздөрдү укканыңыздардан кийин башкаларга жеткирүү да сиздерге аманат болуп эсептелет. Ошон үчүн дыкат көңүл коюп укканга аракет кылыңыздар. Бул белоктон адамдын органы өзүнө керектүүсүн өзү тартып ала берет. Тери да белоктон турат, көз да белоктон турат, боор да белоктон турат, мээ да белоктон турат. Бардык нерсе, булчуң да белоктон турат. Ошол белок. Эгерде биз жеп аткан тамакта белок жок болсо, биздин органдарыбыздын курулуш материалы жок. Ал эмнеден ордун толуктайт? Эмне менен толуктайт? Толуктай турган эч нерсе жок. Биз жеп аткан углеводдон майды алат дагы ордуна майды коет. Мына ошол үй бышкан кыштан курулган үй болсо, убакыт өтүп кыштар ыдырай баштаган болсо, ордуна кышты койбосок, эмне турат анын ордуна? Эч нерсе турбайт. Ошон үчүн бул үй барган сайын чалды бары чыгып, бир күн болор болбос нерсеге урап түшөт. Дене да мына ошондой. Биз белокту жебегендигибиз үчүн, күндө өзүнүн нормасы бар ар бир дененин. Биз жебегендигибиз үчүн биздин денебиз бат карый турган болду. Иммундук системабыз, тагыраак айтканда сырттан кирген таасирге экология бузулуп атат. Тамак аштагы уулар, өзүбүздүн туура эмес тамактануудан пайда болгон токсиндер, ушулар биздин денебизге аябай уратуучу таасирин берет. Ушуларга каршы туруу, каршы көрсөтүү системабыз, иммундук системабыз белоктон көз каранды болгондуктан биз каршылык көрсөтө албайбыз жана ар бир болор болбос нерсеге да ооруп калабыз да аптекага жүгүрүп, андан ары ооруу кетти. Аны дарыламай жок. Биз дары ичебиз, бирок дарыда шифа болбойт. Ал болгону дары денени сезбей турган кылып коет. Аны локалдык медицина деп өздөрү да айтат. Бул медицинанын тартиби ушундайки, оору дарыланбайт. Болгону дене аны сезбей турган болот. Дарыны 3 маал ичесиң, оору менен дененин ортосуна кирет, дене аны сезбейт. Дарынын күчү тараганда кайра дене сезет. Кайра дары ичесиң, кайра сезбейт. Бирок бул дарыланбайт. Оору өрчүй берет. Дарынын күчү жетпей калганда башка дарыны берет. Анын да күч жетпей калган иши кылып, аягында карасаң ушу чеңгелдеп дары ичип каласың, ичпей койсоң ооруну сезесиң. Анан акыры кээ бирлер доктурга барат, гемодиализге барат, инсулин саяп чочкодон болгон, койчу эмне кылбасын, дары көз карандылыгына кирет. Кандай кылыш керек эле десе, Аллах Таала эгер мен туура түшүнсөм, шыпаны дарыга эмес, азыкка койгон. Азыкты бересиң денеге, денең кубаттанат, анан оору менен өзү күрөшө баштайт. Оорун өзү жеңе баштайт. Ошондуктан биз консультация берген адамдардын дээрлик бардыгы, биз аларды дарылабайбыз. Биз денесине күч кубат бергенди үйрөтөбүз, туура тамактанууну үйрөтөбүз, денеси өзү күрөшүп отуруп, кээ бирлер көз оңолуп кетип атат, кээ бирлер кан тоорусунан айыгып кетип атат, кээ бирлер басымдарын жоготуп атат, кээ бирлер билбейм, боору кайра жанданып баштады. Гемодиализге барам деп элден тилемчилик кылып жүргөндөр анысын унутуп, боору кайра жандана баштады. Эмнеге? Биз дарыладыкпы? Жок. Денеси дарылады. Биз болгону денесине күч кубат бергенди үйрөттүк. Кайсы тамакты кандай жеш керек, дене аны менен кубаттанды жана жеңе баштады. Белоктун аткара турган 5 функциясы бар. Мен эсимде барын айтып берейин. Биринчиси, белок бул эң негизгиси ферменттердин иштелип чыгышын камсыз кылат. Ферменттер тамак сиңирүүчү заттар мошу шилекейден баштайт. Мына ошол ферменттер белоктон жасалат. Денеде белоктон дене өзү фермент чыгарат. Эгер фермент жасалбаса, тамак сиңбейт. Эгер биз белок жебесек, демек фермент жетишпейт, тамак сиңбейт, ичекте жата берет былтыйып. Кийинки функциясы гормондорду чыгарат. Белок гормондордун иштелип чыгуусу үчүн дагы материал болуп эсептелет, курулуш материалы. Белок жебесек, гормон жетпейт. Биздин аялдарыбыздын көбү доктурга барганда эмне үчүн гормоналдык дары берет? Себеби дененин иштеши үчүн керек болгон гормондор чыкпай калган анда. Без гормондорду чыгарбай калган. Кан тоорусу ошондой эле жанагы инсулин деген гормон жетпейт, ошон үчүн жеген тамактын углеводдун сиңүүсү кыйын, инсулин жетпейт, кандагы канттын даражасы көтөрүлөт да, анан ал комага түшө баштайт. Анан барып туруп чочкодон алынган инсулинди сайып, анан ал гормон тамакты өздөштүрө баштап, анан өзүнө келет. Анан аны диетага отургузат. Углевод жебей турган диетага отургузат. Мына ошо болгон эле ошол. Мен кан тоорусун, кан диабетин оору деп айтелим.
Бұл болгону приключение орысча айтканда. Билбестиктен пайда болгон бир гриппке окшогон илдет. Кайрадан туура тамактанууну күчтүү консультанттардын жардамы менен туура тамактанууга отурат, кант оорусунан кутулат. Грипптен айыккандай эле. Тилекке каршы мындан фармацевтика аябай чоң бизнес жасайт. Маселе ушунда турат. Кийинки функциясы, транспорттук функциясы бар белок. Тагыраак айтканда кандын негизги функциясы транспорт, денеде зат ташыйт. Бир эле ушу кан, бирок көзгө керек болгон азыкты, мээге керек болгон азыкты, териге керек болгон азыкты бир эле кан ташыйт. Дене өзү ошондон алып алат. Бирок ушул кандын составында жана айдоочулар бар: гемоглобин, эритроцит, лейкоцит, гемоглобин, ушуларга окшогон айдоочу деп коем мен эркелетип. Ушул зат ташый турган шопурлар алар да себирип кетет, кан коюлуп кетет. Мына ошондо белок аларды да кубаттап, арыктатып, кыймылдатуучу кылат. Андан кийинкиси белок иммунитетти көтөрөт. Иммунитет биз айткандай каршылык көрсөтүү. Иммунитет бир чеп болсо, дененин бакубаттыгын чеп деп элестетсек, чептин ичинде аскерлерибиз бар. Мына ушул аскерлер сырттан келген жоокерге каршылык көрсөтөт. Бирок байкуштарда ок жок болсо, белогу жок болсо, кетмен сап менен барып көрүшөт. Тигилер укмуш, кечеги жеген оокаттын уусу, токсиндер, шлактар, бизге жана ГМО оокаттар келип аткан, күнөсканада уу менен бышырылган помидор бадырагынан келген аскерлердин бардыгы биздин чепти уратып, ичине кирип келатат. Биз эмне кылдык? Денебиздин күрөшүнө жардам бердикпи? Жок. Аптекадан барып туруп антибиотик алдык. Антибиотик атом бомбасы. Келтирип биздин да аскерлерди өлтүрдү. Муну менен эмне болду? Иммундук система талкаланды. Дене көрөшө албай турган болуп калды. Алсыз болуп калды. Наркоман болуп калды антибиотикке. Биз ушундай бир ташбоор болдук. Жаш балдарыбызды да ысытмасы көтөрүлдү, антибиотик бере турган болдук. Isıtma эмне? Согушта температура көтөрүлөт. Биздин аскерлер менен душмандар согушуп атса денеде, демек ысытма көтөрүлөт. Ага болгону колдоо көрсөтүү керек. Белок бериш керек, суу бериш керек, режимди караш керек. Жок, биз ага антибиотик беребиз. Аскерлерин кырып беребиз. Барган сайын бала иммунитети талкаланган, алсыз, илдетке ачык бала болуп чоңоет. Ошон үчүн печель. Андан кийинкиси аллергия. Аллергияда мына ушул четтен кирген аскерлердин жеңиши. Антитело киргенде биздеги антигендер алар менен күрөшөт. Антиген белоктон жасалат денеде. Эгер биз белок бербесек, денеде антиген чыкпайт, жана кирген аскерлерге биздин денебиз туруштук бере албай багынып берет, жана биздин денебизде мына ошол сырттан кирген токсиндер, уулар бийлик жүргүзгөндүктөн мурдубуз шырыктап, маңкабыз коюлуп, көзүбүз кычышып, денебизге ар нерсе чыгып, мына ушул жат, бөтөн уулардын бизге берген денебизди ээлеп алган процесси мына ушул аллергия. Аны барсаң анализ, миңдеген чөптүн анализин тапшырасың, тесттен өтөсүң, кайсы чөп экенин быйыл тапса, эмки жылы башка чөптүкү, башка бир чаңдыкы. Эмнеге? Негизи дене оорукчан, дене өзүнүн антигени жок. Демек, андан арыда толтура белок жөнүндө изилдесеңиздер болот. Аябай керемет зат. Биздин денебизге керемет, ушундай бир керек болгон зат. Сырткы булчуңдар үчүн керек болгон белок өзүнчө, ички булчуңдарга керек болгон, ички органдарга керек болгон белок өзүнчө. Жануарлардан алынат белоктор. Ошондой эле өсүмдүктөрдөн алынат белоктор. Ар бир адамдын денесинин салмагына жараша бир суткада канча белок жейиш керек өзүнчө тартиптелет. Муну биз ар бир адам менен персоналдык отуруп түшүндүрүп бере алабыз. Ошондуктан белогуңарды да эсептетиш үчүн болсо да бизге келишиңиздер керек. Биз менен отуруп консультация алсаңыздар, биз сиздин салмагыңызга канча белок, ал белокту сиз кайсы оокаттан аласыз, аны кайсы маалда жейсиз, кантип жейсиз, ушунун баардыгын үйрөтүп беребиз иншалла. Демек бүгүн туура тамактануу тартибинде сиздер менен белоктун аткарган ролу жөнүндө сөз кылдык. Биздин видеобузду эгер жаккан болсо, албетте, эгер пайдалуу экен деп ишенсеңиздер, лайк басып коюңуздар, башкаларга дагы таратканга жардам берип коюңуздар. Биз ушуга татыктуу деп эсептейбиз, башкалар да муну көргөнгө укугу бар деп эсептейбиз. Иши ушул акыйкаттын жетишине жардам берип коюңуздар. Эмки көрсөтүүдө Кудай буйрса биз углеводдор жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Салам алейкум.